Аузубиллахи Бисмиллахир-рахманир-рахим. Урматтуу момун мусулмандар, бүгүн мен сиздер менен ооз ачуунун фазилеттери жөнүндө сүйлөшкүм келип атат. Ооз ачуу убагы мусулмандар үчүн сүйүнүч, бакыт болуп эсептелинет. Ооз ачуу убагы болгондо Аллахтын ыраазычылыгы үчүн ачылык жана чаңкоого жана орозонун бузулуусуна себеп боло турган ар кандай тыюуларга сабыр кылган момундарга бул тыюулардын баарына уруксаат берилет. Аллахтын элчиси Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам мындай деген: орозо кармаган ар бир адамдын ооз ачаарда сөзсүз кабыл боло турган дуасы болот деген. Момун мусулмандарга сүйүнчүлөп ифтарда дуа кылууларын насааттаган. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ан Анасин Малик анна набию кана ида афтара индан анасил кал. Анас ибн Малик радиаллаху анху рываят кылынганга караганда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жамаат менен ооз ачканда мындай деп аччу деген: Афтара индакум саимун. Жаныңарга орозо кармагандар ооз ачсын. Ва акала таамукумул аброр. Тамагыңарды жакшы адамдар жесин. Ва назалат алейкум малайкати. Жана жаныңарга периштелер түшсүн деп насаат айтып кеткен. Урматтуу момун мусулмандар, орозоңуздар кабыл болсун. Саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.